туугандар, мо государственный ипотекадан үй алам дегендер үчүн монакей Бишкек шаарындагы объектилери Каракол, Талас, Токмок, Кара Балта, Ош дейт. Ошолор мо 50% төлөп алам дегендерге азыркы учурда кандай шарттар менен 50% канча болуп атат? Анан ай сайын канчадан канча жылга ошону кыскача маалымат бергенге аракет кылайын видео. Узун болуп созулуп кетпесин. Так, допустим, ошо 50% төлөп очередь жок үй алам дегендерге Бишкек шаарынан баштайын. Мынакей однокомнатный, буяк уже квадрат метр экен. Примерно ошо 49-51 дейт квадрат метри. Бул мына 50%, бул ежемесячный плата. Мына мо Бишкек шаары Байтик Баатыр ынтымак 2деги объектиси 2027 жыл бүтөт экен. Ошол күнү уже 2027 под ключ бүтөт. 2.927.000 төлөгөндөн кийин 50% кирип жашагандан баштап туруп 15 жылга 28.000 төлөнөт экен да. Ошондой экен бул. Ошо бир объектиси, бул уже башка объектиси. Биякта болсо мынакей уже однокомнатный жок экен. Только двушка, трёшка, четырехкомнатный экен. Так, 50% ежемесячный плата. Малдыбаевадагысы. Малдыбаевада трёхкомнатныйлар калыптыр. Ал Токомбаевада 4комнатныйлар дейт. Чыңгыз Айтматовада. Так, 50% ежемесячный плата. Бул бетинде уже 5 объект бар экен да. Азыркы учурда Бишкек шаарында салынып аткан государственный ГИКтин үйлөрү. Общий 8 объект салынып атыптыр. Так, Маликованы көргөзөйүн. Маликовада двушка, трёшкалар бар экен. 50% ежемесячный плата. Сокулук Күнтүү тараптагысы. Однушка, двушка, проценттери ежемесячный плата. Бир среднями 50% ушу 2 миллиондон өйдө кетет экен да. Бишкек шаарыныкычы. Мына Орто Сай дейт. Мурас Нуру деген объектиси экен. Бияк уже 3 миллиондон өйдө экен да. Ошо ар бир жайгашкан жерлерине жараша баалары бири-биринен айырмаланат экен да. Эми мо Каракол шаарыныкын көргөзөйүн, ошол кызык болуп атат Каракол шаарыныкы. Так, Каракол шаары Тоголок Молдо Карасаева дейт. Однушка, однокомнатныйлар 2.235 экен, 50%. Ежемесячный 21.400 экен. Мына Мочолпон ата. Мына Мочолпон ата уже более-менее экен да. 1.643.000. Андан 15.000ден айланат экен. Аэропорт дейт. Бул жана ошо тамчынын эмес экен да, маңдайында, аэропорттун маңдайындагы үйлөр экен. Ушуну алып койсо болот экен да.